Allah Taala arşka da, andan başkasına da muhtaç emes. İmam Abu Hanife vasiyat kitabında mintip aytkan. Al arştın dağı, andan başkasının dağı saktoğuçusu. Andan başkasına degen demine, andan tömönüne de ayttık. Şimdi Allah Taala arşka muhtaç emes, anan arştan kiçinde bolgan kalgan bardığına dağı muhtaç emes. Ne üçün uşunu basa belgili? Antkeni kebir adamlar Allah arşta olturat, arşka jaygaşkan dep aytышат. Jaygaşуу ошо нерсеге muhtaçdyk. Bunu kreslonu bizge жасап берген билесиңер ким бул? Zamandaş partiyası жасап берген. Самарбек деген давач таксырыбыз бар. Өтүп кеткен Мухтар таксырдын инisi. Men ayткан биздин столдор төмөн бол, адамдар көрбөйт десем, мына ушуну жасап беришкен. Ошондо олтурабыз, анткени ошого биз муктажбыз. Ар бир нерсеге жайгашса, консо, укса, ошого муктаждык деген сөз. Бирөө сенин сөзүңдү угат, же телефондон сөзүңдү тыңшайт, же бир көздөрүн жиберет, эмне ошого муктаж? Анткени ошондон бир нерсени билгиси көргүсү келет. Эч нерсеге муктаж, аршка дагы муктаж эмес. Аршка ээлик кылат Кудай Таалам. Кудай Таалам аны жараткан махлук. Арштын үстүндө десең, аршка чейин каякта эле деген суроо келет. Каякта деп суроонун өзү бидат туура эмес. Андан башкасына, төмөнүнө да муктаж эмес. Аллах Тааланын «Инналлаха лаганиюн анил аламин» аяттын мааниси, акыйкатта Аллах Субханаху ва Таала аламдарга муктаж эмес деген сөзүнө ылайык, ал эч нерсеге муктаж эмес. Бул Аллах Таала аршты ага муктаж болгондугу үчүн эмес, аны жаратууда даанышмандык бар болгондугу үчүн жараткандыгын баяндайт. Аршты жаратты, анда эмне даанышмандык бар, анык. Бирок эмне даанышмандык бар, бизге намаалум. Биз билбейбиз аны. Бирок даанышмандык бар экенин билебиз. Балким ушундай даанышмандыктар бар деп айтышы мүмкүн, бирок анык билген даанышмандык ушундай турат. Кудай Таалам биздин ыйманыбыздын, гайыпка ишенгенибиздин чегарасын билүүчү сыноолордун бири. Мен аршты жараттым, ошону улуу экенин, чоң экенин билгиле, андан башкасына киришпегиле деди. Ошого пенде ыктыда кылып, итаат кылып моюн сундубу, жокпу? Демек, Аллах Тааланын пенделеринде болгон сыноосу арак ичпе деген менен чектелип калбайт. Ал maddi нерседен тыюу. Ошондой эле маанави нерседен тыюулар бар. Муну ойлонбо, муну пикирлеме, буга сүйлөшпөсөң. Бул жөндө сүйлө, башка нерсе жөндө аракетинди кыл. Мына ушул урматтуу бир тууган чындыгында эске ала турган эмне акыйкат. Имам Тахави Мужассима айткандай, Аллах Таала арштын үстүнөн орун алууга жана кайсы бир тарапта болууга муктаж деген ойду жокко чыгаруу үчүн Аллах Таала аршка да, андан башкасына, төмөнүнө да муктаж эмес деп айтты. Азырга чейин мужассималар Аллах Субханаху ва Таала арштын үстүнө олтурат дегендери бар, жайгашты дегендери бар, ошого чыкты дегендери бар. Чыкты десең, анда төмөн жерде болгон экен го, кийин чыгыптыр го. Демек чыгууга муктаж болгон экен го деген сөз бар. Адамдын ар бир кыймыл аракети ошол нерсеге муктаж болуусунан, мисалы үчүн махлуктардыкы белгилүү болот. Чыкса эмне үчүн чыгат? Бийик болуу үчүн, адамдарга көрүнүү үчүн чыгат. Алла Таала аршка жана андан башкасына да муктаж эмес деп айтты. Анткени арш анын жаратуусу менен жаралган. Аны жаратаардан мурда Аллах орунга муктаж болгон эмес. Аны жараткандан кийин андан орун алган болсо, анда ага муктаж болгон болуп калат эле. Муктаж болуу кемчилдиктин белгилеринен. Аллах Таала мындан бийик, аруу, таза. Ал баарын курчап алган. Эмне? Илими, үстөмдүк кылуусу, кудурети, улуулугу менен курчап алган. Баарын билип турат, баарына үстөмдүк кылат, баарына кудурети жетет, баарынан улуу Аллах Субханаху ва Таала. Куту берметти курчап алган эмес. Курчап алган десе, жанагы берметти кутуга салып, же болбосо мына ушул ташты стаканга салсаң, стакан курчап ал дегенде курчап алуу эмес бул. Антип түшүнбөшүң керек. Бул жүрөгүндө оорусу бар, ошону түшүнүшү тарап эле. Сен ким жөнүндө сүйлөп атасың? Сен Аллах Субханаху ва Таала жөнүндө сүйлөп атасың. Аллах Таала махлуктарга окшош эмес.
аны эч ким орап албайт дегени, эч ким аны биле албайт дегени. Ал баарын курчап алганы илими, үстөмдүк кылуусу, кудурети, улуулугу менен курчап алган. Куту, жанагы сандык, берметти, алтын ташты курчап алганда курчап алган эмес. Анткени мындай курчап алууда көңдөй болуу, орун алуу жана жуурулушуп кетүү бар. Бири-бирин аралашып кетүү, ортосу көңдөй болуу, ушундай нерселер бар. Булардын баары Аллах Таалада болуусу мүмкүн эмес. Баарынан бийик Аллах Таала. Айтайын дегени, бардык нерсе анын илим жана кудурет астында. Ушуну алып келип алып мына Тахавияда фаука деп айткан, фаукаху деп айткан, анын үстүндө деп айткан, бул кандай дейт? Бул Аллах Тааланы өздөрүнүн жана тартып алган сүрөттө элестеткендердин сөзү да. Болбосо Кур'ан-ы Каримде бар: "Ва хувал кахиру фаука ибадихи." Аяттын мааниси ал өз пенделеринин үстүнөн толук бийлик жүргүзүүчү дейт. Фаука ибадихи пенделердин үстүнөн деп атат. Үстүнөн бийлик жүргүзөт деген сөз кандай? Балким подвалда салкын жерде отургандыр мисал үчүн. Пенделердин кээ бирлери bir padişah başkarıp atkан bolsa, üstüne biйлик жүргүзүүчү деген болсо, койчусу тоонун башында жүргөн болушу мүмкүн. Üstüne biylик жүргүзүү дегенде сөзсүз түрдө жанагы üstüne чыгып бийик отуруп бийлик жүргүзөт деген сөз эмес. Балким ошолорго бийлик жүргүзөт деген маани. Фаук мына ошондой мааниде. Ва хувал кахиру фаука ибадихи, ал өз пенделеринин үстүнөн толук бийлик жүргүзүүчү. Жана Аллах Тааланын яхафуна раббаху мин фаукихим аяттын мааниси алар өздөрүнөн үстөн болгон Роббуларынан коркушат, Роббуларынан. Эмнеге коркушат үстөн болгон десе, Аллах илими менен дагы, кудурети менен дагы, күчү менен дагы, улуулугу менен баарынан үстөн, ошол Аллах Тааладан булар коркушат. Деген сөз. Мында Аллах Тааланын бийиктигинин далили бар, улуулугунун далили бар. Аны эч нерсе курчаган эмес. Муну бая айттык биз, жараткандарын, пенделер макулуктарын Аллах Тааланы илимдери менен курчап, камтып алуудан алсыз кылды деген сөз. Тагыраак айтканда, илимдери жана көрүүлөрү менен аны курчап алганга кудуреттер жетпейт. Бардыгын билип алганга. Бардыгын билип алганга. Тескерисинче ал баарын курчап алган өзүнүн билими менен, кудурет күчү менен иншаллах. Деп анан кээ бир пайгамбарлардын өзгөчөлүктөрү деген маселеден эртең улантабыз иншаллах.